Dozok jönünde süylөгөндө ыйлабайсың, акырет жөнүндө süйлөгөндө ыйлабайсың, кыяматта хашыр жөнүндө, ард жөнүндө süйлөгөндө ыйлабайсың, эмне үчүн кабырга келгенде ыйлайсың десе, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан укканмын. Кандай коркунучтуу жер болбосун, кабыр эң коркунучтуураак дейт. Жана бул кабырга келүүнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен силерди мүрзөлөрдү зиярат кылуудан тыят элем, эми мүрзөлөрдү зиярат кылгыла, албетте бул мүрзө силерге акыретти эстетет дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, баарыбыз акыретти эстейли. Ушул жерге келип жата турган жерибиз, элестетип караң. Ушул жер жалгызсыз, эч ким жок, караңгы. Бул жерге жаткандан кийин могу жерде рахат бекитилет. Элестетиң. Бул жерге келгенде кандай жооп беребиз, урматтуу мусулман бир тууганым? Ушул жерге жатып көрүңчү бир кече. Бул кабыр эмес, кээде бир аз көзүңүздү жумуп, бир аз ойлонуп, иман берген, акыл берген Аллах Таалага жашоодо алхамдулилlah. Урматтуу мусулман бир тууган. Ва ма тадри нафсум маза таксибу гада. Эч бир нас эртең эмне кыларыбызды билбейбиз. Ва ма тадри нафсум би айи ардин тамут. Эч бир нас кайсы жерде өлөрүн да билбейт. Кайсы топуракка коюларыбызды билбейбиз. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, дагы эскертелем. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аксиру мин зикри хадимил лаззат. Жашоодун жыргалчылыгын, таттуулугун унуттуруучу өлүмдү көбүрөөк эстегиле дейт. Өлүм хак, баарыбыздын башыбызда бар. Бирок кээде айтабыз, мен алы жашмын го дейбиз. Мына кабырстан азыр Шейх Мухаммад устаз кирген тартып келген кезде кабырдын коросунда, кабырдын эшиктеринде бул каарылар үчүн, карыялар үчүн деген жазуу жок. Бул жерде сенден акылдуулар да өткөн, сенден да кыйындар да өткөн, сенден билимдүү да өткөн.